Ар бир нерсенин шарттары бар, ужуб шарттары болот. Курбанчылыктын дагы ужуб шарттары бар. Эң биринчи мусулман болушу шарт. Ким курбанчылык кылып аткан болсо, курбанчылык кылып аткан адамдын мусулман болушу шарт. Кафир адам курбанчылык кылса, анын курбанчылыгы өтпөйт. Бул ибадат болгондон кийин не болуш керек? Мусулман болушу шарт, кафирдик өтпөйт. Экинчиси муким. Муким деген мусафир эмес. Мусафир эмес, муким адамга курбанчылык важип болот. Эгерде бир адам сапарда болсо, ага важип болбойт. Бирок сапардан кайтып келип калса, ошол 3 күндүн ичинде ага дагы кайра важип болот. Муну азыр айтабыз иншалла. Бирок негизинен мусафирга важип болбойт, муким адамга дагы важип болот. Бул экинчи шарты. Үчүнчү шарты хур. Хур дегени азат. Кул эмес, азат адам болуш керек. Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө баарыбыз азатпыз. Хур деген нерсе маселе жок эсе. Андан кийинки маселе 4-үнчү шарты балих. Акыл эстүү, балагатка жеткен адам болуш керек. Эркек дагы, аял дагы балагатка жеткен болушу шарт. Жаш балдарга курбандык чалыш важип эмес. Жаш балаган малынан дагы атасы өзүнүн тарафынан кылам десе деле важип эмес. Эгер кылса, ал нафли курбандык болот. Курбандыктын важип болушу шарттарына балих, акылдуу жана балык болушлук, балагат жетишлик дагы шарт. Андан кийинки шарты 5-инчи шарты акыл. Акыл деген акылдуу адам гана курбандык кылат. Бир адам 20-га кирип калган, бирок жинди, Алла сактасын, акылы жок адам болсо шарият аны курбандыкка важип кылбайт. Ага курбандык важип эмес, акылдуу болуш дагы некен шарт. Андан кийингиси сахибун нисаб, 6-нчы шарты, сахибун нисаб дейт. Нисабка дагы жеткен байлыгы болуш керек. Нисабка жеткен байлыгы болуш керек. Мына ушул 6 шарты бар адамдарга шариятыбыз курбандык важип болот дейт. Биринчиси мусулман, экинчиси муким, үчүнчүсү хур, 4-үнчүсү балагат жашына жеткен, 5-инчиси акылдуу жана 6-нчысы сахибун нисаб, нисабка жеткен байлыгы бар.